Неме бул компанияга 2019-жылы келип иштеп барганын иштебей койдум эле. Кийин бир күнү өзүм кандайдыр белгилери болгонунан что-то сахармынбы деп тапшырдым да, анализ. Тапшырсам мочаман 110 плюс чыкты. А немеден кровтон 7 чыкты. Анан 7 чыгып, так октябрдын октябрда чыкты. Октябрда чыкты, ошондон тартып мен ал аны сахардын немесин ичип программасын. Андан кийин азыр декабрдын 20-сында тапшырдым эле. Сахарым 110-ун 5ке түштү. Кудайга шүгүр 5 болду. Берки немем уже кандагым кудай кааласа мындай турат 6 болду. Бул эң жакшы результат, мен өтө сүйүндүм алаяга. А так көбөйүп эле кете берет да. Бул сахар организмди жекеден жей баштайт экен. Сахардын билбей жүрүп, мен азыр бөйрөгүм страдать эттим, гепатит деп чыкты. Булар эмне чыга берет дедим да. Сахар алып келет да бага. Көрсө бул менде сахар пайда болгон экен да. Анан кийин уже өзүм сезип, уже алаяга эч жерге учетко туруп сахарга неме андай кылган жокмун. Только мен өзүм ишенип, өзүм элимден сурап, ошо программасы менен ичтим. Аллага шүгүр, эми дагы ичейин. Жолдошуңуз да ичет да? Жолдошум экөөбүз тең ичебиз. Тез ушул немени өтө сонун результатта. 2 айдын ичинде 110 мачадан чыккан, Аллага шүгүр 5 чыкты мынакей. Сахар мына эски. Даже соя ошондо 23 болуп турат мынакей. Азыр мына 22 декабрда тапшырдым эле. Мынакей. Азыр мына заказ бар. Биохимический мына 4 болуп атат, а мынада 5 болду мына. А мынада 110 чыккан да. Мен ушинтип немелеримди карадым да, өзүм мына. Карасаң, 110 плюс. Эми кудай кааласа мына 5ти да жоготом да деп мен өзүм неме кылдым. Вообще 0 кылам, отсутствует кылам деп атам да. Өзүмчө. Жакшы кудай кааласа. Анан өзүм дагы жакшы жүрүп калдым. Жакшы сезип калдыңызбы? Сону сезип калдым. Вообще неме багы